Алыскы биздин күрөстүү Ала Тоодон бир туугандардан сиздерге жалындуу ысык салам айтып койгонго уруксат этиңиздер. Ден соолук, үй-бүлөңүздөргө ынтымак, ишиңиздерге ийгилик болсун. Мына элибизден, жерибизден алыс жерде жүрөсүздөр. Биз ушул жакка кетип атабыз дегенде, ошол бир туугандар Кыргызстандын ушул төгөрөк төрт бурчун кыдырып, ар бир өзүңүздөр кайсыл Кыргызстандын жеринен болсоңуздар, айылынан болсоңуздар, биздин чыгармачылык топ өзү мына ошол ар бириңиздердин айылыңыздарда, сиздер өскөн жерде, сиздер ичкен суудан ичип, биздин өзүбүздүн жашоо шартыбыз, жолубуз ошондой экен. Ошол жерлерде жүргөндө мына ушул алыстагы бир туугандарга барып калсаңар, бизден жалындуу салам айтып койгула, аманчылыгын тилеп, сиздерге ишиңиздерге ийгилик тилеп дегендей, жерден элден алыс жүргөн бир туугандарыбызга дайыма ийгилик болсун деп мына ушу жакшы тилектерин айтып атат. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Рахмат сиздерге. Макты жактырып мен жолугула чачып баратам. Толугалы айылдын ылдый жагынан, же болбосо сен сүйгөн алма багынан. Sen da beni sarılsan, bilseken деп sarılsan, günün çıkanda güldü aldın beni alımdan. Ömürdeklerim senin, gördüm gelip ben seni, kardım aktır çaktırıp ben yoluna şaşıp aradan. Çaktırıp ben yoluna şaşıp aradan. İşte жақсы, мына биздикилер кош келген кечиккенде. Кечикпесе кыргыз болбой калбойбу. Ошо айтам. Негизи силер өз учурунда келдиңер, могулар эрте келип атыптыр. Ой десем болмай кирип баштады. Биз корейский вариант менен келдик. Кыргыз эч качан өзүбүздүн мүнөзүбүздү жоготпойбуз. Ошонусу менен айырмаланып турасыз да, каякка, Кореяга, Америкага бизге эмес жок, кызыгы жок иши болот. Кечкурун кол бошогондо келип кеткиле деп эле коебуз концертке ошондо. Шашпа. Бияка келгенде окшош экенбиз, бир туугандай болуп баарыбыз. Мага окшоп, менден да кичине келер көп экен. Өзүм кичине здоровый сезип, бираз. Кемдарды калдым берип. Имандуу келишет экен аябай. Бияктан самолеттен чөөрүм эле, астыма бир кыз чыгып ушундай жүгүнүп калды. Мен аябай батам бердим. Көп балага кыралуу бол, алдың жалгасын деп. Келиндердей болуп жүгүнүп турушат экен. Бияктан да барып калгандар, Кыргызстанга чоң иштеп калгандарды эшитип барып калсаңар, кыздар үйгө барганда булар өзүнүн адаты боюнча учурашып жүргүнсө, биздикилер ойлойт туруш керек, күйөө бала келип калыпты. Бизде жүгүнөт да турам, күйөө бала деген бар, учурашып турат эмеспи. Аябай имандуу экен, жүгүнүп турат, мен да ушундай кошо жүгүнүп калатам. Негизи бияктан чын-чынына келгенде, мен силер көрүнүп калдыңар го, бирок биз жаңы келип аткандыктан бизге аябай жакшы мындай бир ушул өзлөрүнүн бир өзгөчө маданияты келген адамдар менен учурашып, бизде билез андай эмес да, ушуга жүгүнөм деп аябай. Настроениябыз бузулат го. Эгерде андан акчаң көп болуп калса, вообще жүгүнмөктүсүн карабай да койсуң го. Булар да жакшы экен, акчаң көп басып жүгүнүп турушат экен, учурашып. Чогуу келдик, мына бүгүн угуп аткан чыгарсыздар, биздин өзгөчө таланттардан болгон кызыбыз, Каныкей деген кызыбыз келди. Аны азыр чакырарда дагы айтамын. Анан Ильяс деген жигитибиз бар, жаштар мына жакшы билишет. Кийинки учурда ошо жаштардын арасында өзгөчө өзүнүн бир таланты менен өзгөчөлөнүп келатат. Анан биздин Закирбек деген жигитибиз бар. Эми биз бөлөк жерге келип аткандан кийин кыргыздын өзүнүн өзгөчөлүгү менен, ошол биздин өзүбүздүн комузубуздун күйүүсү менен биз тил менен мындай айтпастан жүрөгүбүздөгү болгон сүйүнүчтү дагы, кубанычты дагы дайыма ушул өзүбүздүн ошол комузубуз аркылуу билдирип келгенбиз. Бирөөнө кубансак дагы ошо күбө аркылуу билдиргенбиз. Ыйласак дагы ошол күбө менен ыйлап билдиргенбиз. Биздин дагы кыргыз элинин бир өзгөчө чоң маданияты бар.
Bizde азыр мына мен тамашалап биякта айтсам жүгүн өткөн келгенде деген. Негизи бул жүгүнгөн чынын айтыш керек, бул бизден калган, бизден үйрөнүшсө керек. Себеби биз билесиңер да, кыргыз маданияты өзү боз үйдө улуу аксакалдар отурганда эшиктен кирип не кылышкан, жүгүнгөн дайыма. Ошондо аркасын салбастан ошол бойдон жүгүнгөн, бойдон эшикке чыгып кеткен маданият бул биздеги бар маданият да. Анан келип бияка үйрөтүп койгонуңарга рахмат дедим да ошо. Ошентип үшөө төртөөбүз келдик, самолетке түшүп атсак, эми алыс жака көп уча элекпиз да. Самолетке түшүп атсак, чечиндирип жа бутумду чеч дей берет экен. Ильяс менден сурап калды, брат, неге бутту чечтирип атабыз деп. Мен айттым ушундай, ошондон чечинип кириш керек десем, Ильяс ойлонуп, брат, бутум жууп алсам болмок экен деди да. Анан ошентип ал жерден өттүк. Андан өткөндөн кийин Кореяга келип түшөр менен эле Ханикей чыгып, жүгүрүп чыгып эле, наконец-то Күжүмпө деп аябай. Күжүмпөгө жолуккан күнүм келген турбайбы деп аябай сүйүндү эле. Чыксак жалаң эле күжүмпөлөр экен да. Жаман көргөн күжүмпөлөр. Таппай калды өзүнүн күжүмпөсүн. Анан биздин жигиттерге эле жетпейт экен деп өзүнчө кыялданып калды окшойт. Эми тамаша кеп, чын-чынында келатканда жолдон ошентип бири-бирибизди тамашалашып келдик. Анан белки Закирбек деген жигитибиз бияктан бияка чейин жолдон келатканда тамак берет го самолеттен, ошону тамак иштесе ичпей аткан. Анан бияка түшкөндөн кийин иче берсең болмок, тамакты эмне аттың десем, эми тыйыным жок болсо алардын тамагын алганда жөөдөм болот дейт. Көрсө ойлопту, самолеттен сатып алам деп ойлогон экен да. Ошентип кыялданып алдыбыздарга келип калдык. Келиңиздер эми тамашалашып тура берели. Азыр ар биринин алдында чыкканда дагы Кыргызстанда эмне жаңылык болуп атканын айтып турам. Эми Кыргызстанда жаңылык угуп аткан чыгарсыздар. Жарым качып жүрөт, жарым кубалап жүрөт, бири-бирине карыз. Жаз келгенде эле башталат биздики. Кичине жерден таш бошогондо эле эки жак барап, эки кол чындыкка салып эле таш бошоду. Эми революцияны баштайт окшойбуз деп. Өз дүйнөсүн таң калтырып койдук го. Бийликти таш менен алмаштырып койгон бул кыргыздарда гана бар экен да дүйнөдө. Кийин египеттиктер баштады эле, бир аз анча окшошо багат, ошондон кийин кайра көбүрөөк болуп кеткен, ошо биздикилерден бактыр да көрсө. Алдыга кыргыздардан салып койсоң, казактардан да келиптир да, силер жаз келген сайын эле бийлигиңерди алмаштырып коет экенсиңер, бизди деле келип алмаштырып бербейсиңби десе, кыргыз айтатмыш. Мейлем эртең бир 5-6 досум менен барып түшкө чейин алмаштырып келе алалы, кечинде той бар эле дептир да. Десе казак түшүнбөй калыптыр да, кандай? 5-6 киши эле барасыңарбы? Ооба. Бир көбүрөөк бир 50 чакты же 100 чакты болуп барбайсыңарбы десе анда кыргыз. Жөнтүчү анда мародерство болуп кетпейби кот дейт. Бизге бир нерсени көрсөтсө ашырып ийебиз да. Көбөйтүп эткен. Биз ошондой таланттуу калып келет экенбиз да. Бардык нерсеге тез-тезден көнүп, анан ошого андан ары өнүктүрүп ийген көзүбүздүн талантыбыз бар экен. Эми ошону жакшы жагына оодуруп туралы, жакшы жагына, илим билим жагына, маданият жагына өстүрүп, бир туугандар дүйнөнү таң калтырып жүрө берели. Азыр мен дагы бир жерде тартуулап коеюн. Мен муну эми ушул залда отурган улуу муундагы аксакалдарга кечиккен махабатым дегендерди тартуулап коесун. Son bayqabay, yeni
Rahmet. Muzika toplama. Жаңылар ялдан енді отыз. Сағынып қалсыздарбы? Жайлауда жүргендей болу, Берсейда Кыргызстандын ең бір өзгөчө эми биздин жаратылыш дүнүйө жүзүнө салыштырмалуу абдан өзгөчө да. Бир эле ошол жаз келген сайын революция болуп туруп атпаса, так калгандармын эле. Азыр эми сиздердин алдыңыздарга чакыра турган карындашым ошол ар бир талант сахнага чыкканда эл баалап атканы анын өзүнүн берки таланттардан айырмалангандыгынан баалайт да. Анын өзгөчөлүгүнөн баалайт эмеспи. Азыркы чыга турган карындашым ошо өзүнүн ырлары менен, деги эле өзүнүн абдан өзгөчөлөнүп тургандыгы менен. Ырларынын ар бир сөзүн оонун өзү жаратат, сөзүн өзү жазат. Сөзүндө дагы философиясы абдан күчтүү. Муну азыр түшүнбөй калышыңар мүмкүн, бирок үйгө барып жатып алып кайра уксаңар түшүнүп каласыңар. Себеби мындай бир биз болсо жакшы көргөндү жакшы көрдүм, жаман көргөндү жаман көрдүм деп мындай түз айтып кое турган болсок, ошо жакшы көрүүнү да жаман көрүүнү дагы бир өзгөчө бир жолу менен, өзүнүн бир көз карашы менен бир ырдап жүргөн ырчы кызыбыз бар. Мунун ар бир өзүнүн баардык ушу жашоосунда баардык нерсени өзгөчө жүргөн кыз экен. Өзүнүн кийими дагы өзгөчө, чачы да өзгөчө, байпагы да вообще өзгөчө окшошпойт. Эч кимге окшошпойт, мындай байпак жок болуш керек Корея боюнча. Мен чогуу жүрүп атпайм, көрүп калдым да. Кече аэропорттон элдин баары ушуну байпагын карап атышты да. Тапыш келсе дагы ушу самолетке түшкөндө кийип алса, дагы аябай өзгөчө ушундай. Өзгөчө кыз. Сүйлөгөндө эми биздин көпчүлүк эми таланттарды биз эми тамашалап көнүп калганбыз да, элдин баарын тамашалай беребиз. Элдин баарын тамашалагандан артисттерди да тамашалашыбыз керек да, таарынбасын. Бирок кээ бир чыгармачыл арасында жүргөн кыздардан көпчүлүгү мындай көп нерсени билбесе дагы мындай каалдануу процесси көбүрөөк болот го артисттерден эле. Россияга концерт коюп барып мен ошол жакта жүргөм, анан бияка келип калдым. Ошол жакта биздин да белгилүү ырчы кыздарыбыз менен концерт коюп барып калсак эле орусча сүйлөй беришет да. Эми орусча толук билбейт, бирок орусча эле сүйлөй беришет го. Кыргыздар тосуп алса деле аларга деле орусча сүйлөп эле. Ошентип кыймалып атышкан, анан концерттин алдында чачын жасатып алалы деп бир чач тарашка кирип калсак эле баягы ой деп аткан кыздардын эле орусчасы түгөнүп калса болобу. Чачын кантип тегиздетиш керек экен, укладка кылыш керек, айта албай эле, эмне деп айтаарын билбей эле тигил орус аяларды калап эле. Знаете, вот здесь чуть-чуть, здесь тоже чуть-чуть, здесь нельзя да вот. Ошондой орусча сүйлөп кыялдана беришет го, бирок бул кызыбыз орусчаны да таза билет, англисчени да билет. Az жолдон келатып, корейча да үйрөнүп алды, güjümpo деп кайта-кайта ошо корейча азыр пока güjümpoну билет. Анан мен азыр ушу канекей жөнүндө айтып атып, бир нерсе эсиме түшүп кетти, орусча сүйлөйт демекчи, орусча сүйлөгөн кызды алага чыгып келип алган го. Бизде ушундай салт бар да. Алага чыгып келип алса анан кечинде ата-энесине төшөк салып бергенден кийин келип күйөөсүнө айтатмыш. Мен папам менен мама спокойной ночи деп коеюнбу десе күйөөсү. Кишини уят кылбай кыргызча айтпайсың деген го. Десе жаңы келген келин ата-энесинин үстүнө кирип, ата апа жаткан жериңер жайлуу болсун. Ал угуп алып атасы таңап кучуктабайт. Шекшип калса керек деп. Көзү жумулса эле кетүүчү деп. Бир эми бул кыздын ушундай манералары ушундай экен деп көрүп неме айтып атканымдын себеби, бирок бул ал жагынан кыйын экен, орусчаны таза сүйлөйт экен. Келиңиздер эми өзгөчө дегеним ушу Канекей деген кызыбыздын эми канчалык өзгөчө экенин аны өзүңүздөр көрүп деле жүрөсүздөр. Азыр чыкканда дагы жигиттерге, көрө элек жигиттер болуп калса эң мындай оозуңар ачылып тилиңер жерге түшүп калбасын деген заранее айтып коет да, тилиңер төбөлөп албагыла деген айтып атам. Келиңиздер анда жашынакай жигиттер кол чабуулар менен Канекей.
саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ушу Кореяда, Сеул шаарында жашап жаткан кыргыз жердештерибиз, мен абдан кубанычтамын сиздерди көргөнгө. Сиздер үчүн деп көптөн бери, кыштан бери даярданып келе жатабыз. Ушул кече сиздерге арналсын. Эгерде бир жери жаман болуп калса, сиздер айтып койгула, кандыке о жоктонбой кетип калчу. Мен аны түшүнүп кете берем. Бирок ушундай о жокмун, эми мен аны билем. Эми элестетип көрсөңөр, Кыргызстанда баары эле улуу, сулуу, анан жок дегенде менде бирөө болбосо болбой калат го. Ошондуктан ушул кече сиздерге арналат. Ушул кече, ушул концерт сиздердин жүрөгүңүздөргө арналат жана сунушталат. Биздин өлкөдө албетте көптөгөн окуялар көп, мен аны түшүнүп турам. Бирок ошондой болсо дагы биз ар убакта каргашалуу окуяларды ар убакта биздин жаныбызда жүргөн байкелерибизди унутпашыбыз керек. Ошондуктан мен бул өргү сиздерге арнайм. Рахмат, мага керек жок андай. Негизи аябай толкунданып жатабыз, сиздерге жандуу ушул болушунча үнүбүздү бергенге аракет кылып жатабыз. Анан мен тараптан жаман ырдап койсом, эми кечирип койгула. Мен азыр силерге кайрадан келем, бир аздан кийин о жоктонуп дагы бир ушундук көйнөк кийип келем, ушунчу силер таң калбай эле койгула. Рахмат силерге. Мына эми бир сыйра Кандикейдин чыгармачылыгына күбө болдуңуздар. Өзүң көрдүңүздөр, мен айткандай экен. Кандикейдин байпагындай вес Кореяны издесеңер таппайсыңар. Тура. Тувилисин деле мен өзүнчө бир демеге салып сүйлөп келдим. Айып болду. Өткөрбөй аны дагычы. Казактар тең калып атып, буга декларация жазыш керек эле, декларация ошентип карап өткөрбөй. Мындай түфүлөп жок эле бул силер бирдеке жасап кетип атасыңар деп.
Жоқ деп атарың өттік. Азыр эме тамаша улам улам сіздерге кичине бир аз неме отурсун деп атам. Каникейди дагы жана орусча сүйлөгөн жөнүндө деп айтпадым беле, анан дагы бир ошондо орусча сүйлөгөн кызды дагы алып келип алган экен. Анан эми кайната менен кайнене жаңы келген келиндин кайра кирип кетип калышышында. Азыр эми кыйкырып койгон да Ильяс Абдразаков жаштар сиздер үчүн. Ильяс Çıkma bu kuşağa geçirsene savaşlar. Adam düşürdü ağızlarga, Soğucan çağırıplarga, Talaşıp vermey bağıtlarga, Kettim çağırıplarga, Bağıtlarım aldabı, varam aldığım, Beni takdır yolu taşlaba, Kadımlarım aldığım, Arttımda kalba, Can düğünümden yarıştan kalba, Yarıştan kalba. Adaşıp bilmey saparlara, Düşüp baktarlara, Öpünü kelimday, Çırpı yüzün çalırlar. Uykularım gül ciltimday, Arbat yürüp bastırar. Aşığım, o şaşılamın, Akıldan nasıl malsırar. Sulu kaldık suyu, Kıyamadım yoluklu. Dolu yandım büyük, Tutuşlar akılsınlar, Beni gözü bilmesin. Yıksıp durar yüreğimde, Aşıktım bilmesin. Armandan altın ağlarım, Alındım negesiz bilsin. Sulu kaldık suyu, Kıyalamadım yoluklu. Oğlum yandım büyük, Kılcayır bassam yoluklu. Sulu kaldık suyu, Ay Çıkaldığında kanlarınday, Ay ay ay. Tavşanım doldu usta, hiç gerelik gözler kuyu, Vaktın düz kışındır doğuş, Aşık bolup benim büyük nerem değil. Alçalım kabul değil. Sırlarım saklap gerek, Aydılmadan çomak dolu, Uçku için bir sanırım ay. Kendimde yaşak çalınay, Ay ay ay. Aynaram bak yüzümde alıncımın karıncası, Ay. Çağırma paramızlar kırmızı, paramızlar sulu ayınlar. Çağırma. Ильяс. Ильяс рахмат, маэстро, рахмат. Ильяска да бир кол чаап коюңуздар, зат коелу. Алдар дагы бир сыйра даярданып алышып, өздөрүнүн чыгар жака бардында деп мындай кайра келип чыгышат да, ушундай боксерлорго окшоп даярданып турушат да. Эми булар жылдыздар, туура түшүнүш керек. Улам даярданып мындай неме алышып турушат да. Мен жылдыздарга кошулбайм, булар да жылдыздар. Себеби мен аймын да. Не баштайт? Не болду десем, мынтип. Сумкаң гана дейт. Колуңда турбайбыз? Колуңда турбайбы? Колуңда кармап издеп жүрөт го. Мен ушуну сурайын дедим эле.
Неге аялдар bir жаққа сумкасы жоқ барбайсыңар? Не коркосуңарбы? Жалгыз сұрайсыңарбы? Сумкам қана дегенде өлді дейсің ғой, толтырып беріш керек. Аял затының сумкасының ішінде любой нәрсе бар. Мына Кыргызстан кризисте жашап атабыз дейбиз, ар ким өзүңөрдүн аялыңардын сумкасын ичине аңтасыңар, кризистен чыгып кетебиз. Чын, любой нәрсе бар. Мурдагы күйөөсүн ошо сумканын ичине табыз. Бүт бар. Толтырып бересиң. Ептеп толтырып, бутун менен музду шакап толтырып, колуна сумкасын бересиң. Той башталып кетти, жарым саат. Кеттикпи? Той баштаган жарым саат болгон кеттикпи десең, кет. Апе, кайсы көйнөгүм кийип барамын? Апе, кандай кайсы көйнөгүм кийип барасың? Турбайбы, 20дан ашык 30га жакын көйнөгү кийбейсиң, күлөсүң. Десең, аялдар кандай сөз айтты? Буларды көрүп койгон дейт, го. Көрсө булар бир тойго бир эле көйнөктү кийип барыш керек. Экинчи жолу кийип барса уят экен, сен аны көрүп коюптур. Ал кимге кызыгалы көйнөктү экинчи жолу кийип барганда? Билесиңер, мисалы, жанта мен эркектер концертке келдиңер, мындай честно айтайын, сурайынчы мындай. Кимдин аялы эмне көйнөк кийип келди, мындай байкадыңарбы, интерес кылып көрдүңөр? Бизге кереги жок, Шүгүр келди да бирөөнүн аялы тура, Сабылан кийинчен келди, жылаңач келген жок да, туурабы? Ал бизге кызыгы жок да. Кимдин аялы эмне кийип келгенчи? Ал кимге кызык? Ал белки досуңдун аялына кызык. Өзү аял зат өз. Ошон үчүн мен эмнеге айтып атам ошо, өмүрүңүздөр узун болсун, оорубаңыздар. Мындай келинге зависимый болбой, өзүңөрдүн ден соолугуңар чың болуп, өзүңөр чай коюп ичип, ошолордун көз карашын карап качан баягы тиги чай куюп берет экен деп отурбай дейм да, ошон үчүн. Мен азыр Канекеевди чакыргандан да ошонун алдында айтып атам да, эми келиндер ар кандай келин болуп калышы мүмкүн да. Мен ойлайм, ушу Канекей карындашым келин болсо, бул колуна көп нерсе келет да, өзү аябай шыктуу кыз. Бирок кийингени ушу бойдон болсо керек дейм да. İç akarını arda turgamız ondayın atır. Mama atır. Nasıl bir üstü uskar onu tutar. İman versin. Azır aşal dağı bir özgöçü özünün dağı önörü menen ar bir çıkan sayın sizlerdi kişilerim day biraz göңүлүңүздөрдү burup turaldı atpayıştı. Aleme özünün jakşı Yaşıl degen, sağlık degen, sağlık açasın, ümit meni. Yaşıldılar, türlü kırdalım, ümit saha, ay bebeğim. Hiç kimsizim, sevdim aklımda. Болгон bir 7 айдын 100 болду, ага чейин элчи болгон эмес. Биз келип мына ишибизди эми пландаштырып баштап атабыз. Кудай кааласа чоң-чоң кадамдарды жасайбыз деген үмүтүбүз бар. Уруксат берсеңер, сиздердин атыңыздардан рахматыбызды айтып, элчиликтин атынан ардак грамота берип койсок, борончу каршы болбосо керек. Конверт менен. Албетте, эртең менен. Биз кургуна көрүп калганбыз. İlyas Inim'de ben 4 nömer uğup жүрөм. Канекейди өзүнчө уникалдуу интернеттен көрүп, азамат ушундай алдыга карай өсө бер. Ал эми тиги иним боюнча мен өзгөчө сөз айткым келет. Жүрөгүбүздү бир толкунданткан, жаңыча башкача чертет экенсиң. Айнанайын өмүрүң узун болсун. Мен мындай бир немеге жеткирдим, менимче туурабы? Koreya Respublikasının ortasındaki мәмілелердің өнігісіне қошқан салымы 3'ü. Mağa. Oşonda ile grammatta İlyas Abdurazak'ta. Çok rahat.
айтырбегиниме ардак грамота берип мен толкунданып берип атам. Кудай кааласа кийин Кыргыз Республикасынын эл артисти болуп, элдин жүрөгүндө жүрөм мен. Өмүрүңүз болсун. Эми рахмат сиздерге, кол чаап коюңуздар биздин элчиликке дагы. Ушу эки элдин ортосундагы ынтымактуулукту, биримдикти айтып жөнүндө айтайынбы? Жок, эми Корончойке Кореяга кош келиптиздер эми. Ошол эми кандай жеттиңиздер? Ошол Кореянын мындай артыкчылыгын, Кыргызстандан эмне салам ала келдиңиз, ошол жөнүндө эле кыскача бир айта кетсеңиз. Биздин туугандарыбызга баягы туулган жерден ысык салам айтып келдик. Анан бул жердин өзүнүн эгерде Корея жөнүндө айта турган болсок кыскача мындай меймандостугу, бизге кыргыз элине окшогон мүнөздөрү, кичпейилдүүлүгү баягычы. Бизде дагы кыргыздын өзүнүн мүнөзү айттым го жана концертте. Боз үйгө эңкейип кирип, кайра эңкейип чыгып кеткен өзүнүн бизде тарбия болгон, ошо биздикине окшош мүнөздөр бар экен. Меймандостугу бар экен, мындай өзгөчөлүк ошондо да. Бул жерде жүргөн биздин бир туугандарыбызга бөлөк мамлекеттерге салыштырмалуу бул жерде жүргөн биздин туугандарыбызга бир жакшы өлкө экен деп айтмакчымын, себеби өзүнүн маданияты менен, анан законду уккандыгы менен, сыйлагандыгы менен. Анан ошол жанагындай ар бир нерсеге маани берилип, анан биз байкашыбызга караганда Казакстандан өттүк эле, өзүбүздүкүнө окшоп калды аягы. Бирок бияка келгендеги мамиле кичине айырмаланып тургандыгы, себеби баягы коррупция жагын айта турган болсок, бул жакта ал нерседен алыс экен да. Мындай жатканда жок эмес экен. Ошол себептен биз ошол жактарын байкадык, ошол жагын сыйладык. Албетте, ошон үчүн айтып атканым, сүйүнүп айтып атканым себеби биздин бир жерде жүргөн бир туугандарга жакшы тарбия, жакшы өздөрүнүн мүнөзүн көрсөтө турган калк экен. Сиз да бир эки сөз айта кетпейсизби? Салам дуа дегенде Кыргызстандан эмнелерди ала келдиңиз? Өзгөчөлүктөрү Кореянын мындай биринчи келгенде эмнелер көзгө көрүндү дегендей. Кореяден келгенде бизге абдан баарыбыз эле жакты, Корончойкенин баардык сөзүнө кошулабыз. Бирок биз эми эчтеке деле алып келе алган жокпуз. Жок. Кыргызстандан ырлар деле алып келе. Бизге силердин келип концерт берип, биздин көңүлүбүздү көтөргөнүңүзгө чоң рахмат. Ыраазыбыз сиздерге. Биздин мампатыңызды эстеп. Кореядагы мекендештерге эмне калып тилек айта кетесиздер дегендей. Бул эмеге кайда кетейин? Бизде жылдыздар дагы көп келип турса, бизге жакшы, биз жер сагынып жүрөбүз да. Сиздерди көрүп биз дагы толкундануу пайда болуп. Кыргызстанга барып концерт көргөндө болдук, филармонияда отургандай болуп, сагынып калдыңыз. Сиздерге да рахмат, алысыңыздан келдиңер. Рахмат. Ошол сиздерге жалындуу ысык салам. Барыңыздар абдан Ишиңерге ийгилик. Алыс жерде жүрөсүңөр, эң негизгиси айтабыз, ушул Кыргызстандан кандай аман эсен келген болсоңор, ошондой аман эсен кайра келгиле деп айтмакчыбыз да. Эми биздин дагы биякта талаптарыбыз бар, кыздарыбыз бар, алардан дагы. Шиширен кирип алсак, Кийинки чыкпош. Кыргызстандан кош келипсиңер Корея жергесине. Эми ошол Кыргызстандан калоо тилектерди Кореядагы мекендештерге калоо тилегиңиздерди, анан эмне саламдуу ала келдиңиздер, Кореянын өзгөчөлүктөрү кандай, биринчи келгенде кандай абалда болдуңуздар, ошол жөнүндө бир эки айта кетпейсиздер. Разычылык айтам, ушул концертте уштурду. Деги эле бул концерт силерге арналган, силердин маанайыңыздарга жакшы пайда берет деп ойлойм. Бардыгыңыздарга бакыт тилейбиз. Денсаулыкта жүргүлө. Рахмат силерге дагы атайын Кореядан бери келип бизге концерт уюштуруп бергениңиздерге. Диктат кетели. Кандай жетип алышты? Ырчыларыбыз, мекендештерибиз нормально келиштиби? Жакшы козголдуңуздарбы? Концерт жакшы өтүп аябай. Ушундай кыргыздардын көңүлүн көтөрүп, бири-бирибизге жардамдашып, ушундай ынтымактуу болуп жүрөлү. Ошо рахмат келгениңиздерге. Рахмат. Силерге дагы рахмат. от души деп.